Ислам террор эмес. Кайсы учурда көрдүңүз Чубак Устаз, Абдышкүр Устаз ошол сыяктуу диний көрүнүмдөгү чоң алымдардын, мисалы акыйдасы Матуриди, мазхабы Ханафи болгон диний алымдардын бири террорист тарбиялап чыгарганын, шагирттери террор болуп чыкканын? Жок, мындай нерсе жок. Бирок ошол эле учурда террористтик агымдагы адамдардын кайсы учурда бир аалым же кары шагирт чыгарганын качан көрдүңүз? Жок, булардын ою багыты туура эмес. Ошондой арам багытта алардын ою эптеп согуштук нерселерди чыгарып, ызы чуу чыгарып, исламдын атын жамынып алып, ислам дини мусулмандарды бүт дүйнөгө реклама кылып жаман көрсөтүү. Кече Москвада дагы көп болгон жок, Крокус Сити Холлдо баягы концерттик залга 7000дей болгон бейкүнөө, эч кимге зыяны тийбеген, бирөөнү акарат кылбаган, бирөөнү жамандап сөкпөгөн жаш балдар бар ал жерде. Ошого карабастан диний түшүнүктөргө туура эмес берилген адамдар. Акыйда да ошондуктан окушубуз керек да. Акыйда бул согуш, мисалы үчүн диний сезимдер менен ойнош кыйын. Диний сезимдер менен качан адамды алдасаң, ал эч нерседен кайтпай калат. Ошол өзүн жардырып жаткандар, ошол эч кимден коркпой бирөөнү өлтүрүп жаткандар, алар диний сезимден алданган да. Мен туура жолдо экенмин дейт. Ошо күнөөнү өзүгө халал кылып туура жол деп билип алат. Эгер мен буну өлтүрсөм бейишке кирет экенмин деп билип алат. Ошол Хасан Саббах деген бир адам өткөн. Хасан Саббах бул ассасиндер деп коет. Ассасиндердин башчысы, ошолорду ойлоп тапкан адам болуп эсептелет. Атайын бейиш тозокту жасап чыгып, атайын бейиш тозоко сыяктуу азаптарды, жыргачылыктарды ойлоп табып, баягы адамдарды туура эмес багыттарга өтө көп китеп окугандыктан, кантип элди башкарам, кантип өзүмө тиешелүү адамдарды кантип башкарам, кантип туура жолго, оңго солго бурамын деген максатта бул китептерди өтө көп окуп, медицинадан жана башка китептерди окугандыктан бул кантип элдерди башкарып туура эмес багытка бурганды билген. Ал ошол ассасиндердин мисал келтирип атам. Хасан Саббахты мисал келтирип атам. Бирок биз ала турган азыркы учурда соцсеттер. Хасан Саббах сыяктуу бүгүн дагы адамдар бар. Булар ошол эң секрет маалыматты сыртка чыгарбаган сайт бул Telegram азыркы күндө. Павел Дуров деп коет, ойлоп тапкан адам. Бул ойлоп тапкан учурда балким жакшы максатта ойлоп тапты, бирок жамандык жактан дагы бул Telegram эч кимге бербей атат да. Да Google'га көп компаниялар баш ийет, YouTube дагы азыркы майда чүйдө сайттар бардыгы, бирок Telegram бул башка жактык болгондуктан кайра Павел Дуровко эмелер болуп атат да. Айтайын дегеним, ошол секрет сайттардан аты башка, өзү башка туруп алып ар кимге сабак берип жаткандар, диний түшүнүктү туура эмес багытта берип жаткандар бул соцсеттерден алынбаш керек. Устазды кармаш керек. Диний илимде, мисалы үчүн мен көрүнгөн жерде сабак ала берем же көрүнгөн жерде сабак бере берем деген, бул операцияны каалаган жерде кыла берем. Операцияны кааласам үйүмдө кылам, кааласам көчөдө кылам деп ар ким ар жерде операция кылгандай эле маселе бул. Диний илим бул керектүү жерде, керектүү учурда, керектүү тиешелүү устаздардан, аалымдардан алынат. Ошо сайттар, интернет деген устаз болбош керек. Адамдардын устазы интернет болуп калбаш керек бекендештерим. Бүгүн көп жаштар интернетти карап отуруп, көп нерсени интернеттен үйрөнгөнгө аракет кылып атат. Бирок ал жерде чыныдан жалганы көбөйүп атат азыркы күндө. Чыныдан жалганы көбөйүп атат. Сайттар, интернет желесиндеги чыгып жаткан маалыматтарга ишенбеш керек көбүнө, такташ керек. Бул кандай, чынбы? Өзүмдү акыл калчап, изчат этип көрөйүн. Бардык адам адашат. Караш керек, чындаш керек. Бул сага берилип жаткан маалыматка деп ишенип кете бербеш керек. Кайсы учурда көрдүңүз ошол террористтерди, радикалдарды жана башка буларды бир аалым кары тарбиялап чыгарганын? Жок, алардын максаты мындай эмес. Эптеп бөлүп жарып жок кылуу. Биздин динибиз андай эмес. Көбүнчө динибизди жаман көрсөтүп, атын жамынып алып, ар нерсе кылганга аракет кылышат. Ошол өзүн өлтүрүп жаткандар, автоматты атып жаткандарды байкасаңыз, Аллаху акбар деп туруп өзүн өлтүрөт. Же өлтүрөт. Ыйык келимени пайдаланып атат да. Мына мен бейишке кеттим деп ойлоп атат ал түшүнүгүндө. Бирок аң сезим менен баягы Чыңгыз Айтматов айткандай маңкурт болуп калган да ал адам. Каяка десе ошол жака кете бере турган болуп калган.
ыйык келимени ошол жерде пайдаланып атат. Ошо өлтүрүп аткандагы байкасаңыз, коркпосоңуз сыймыктанып, кокус полицияга бирөөгө колго түшүп калсачы, коркуп түлкүдөй титиреп турат. Коркуу жеңип атат аны. Акыйдасы туура эмес да аныкы. Ошондуктан урматтуу мекендешим. Бир ошо мисалы ошо холдогу, Крок Сити холдогу көбү киргендер тажик деп, тажиктерге жалпы түрдө баа бербейбиз. Албетте тажик эли маданияттуу, акылдуу, данышман, диний ислам болгон мусулмандар, ошол кээ бирөөлөрү жаман чыкса, жалпы түрдө баа берилбейт. Силер ушундайсыңар дейилбейт баардыгына. Кылган адам мойнуга тартат жообун. Бирок жалпы түрдө улутту жамандаш туура эмес мекендештерим. Албетте алардын семьясы бар дейт, бала чакалары бар дейт, бирөөсү гана үйлөнөр экен дейт. Ар ким ар нерсени айтат, бирок кыйын маселе. Бирок ошол эле учурда карасаңыз, элдин ичинде ар кандай сөздөр жүрдү. Алар ошол нерсени кылды, анан бир машинага отуруп кетти. Аларга иши бүттүң да сен. Ошо айтып атат, телеграмдагы устазым ошонун шагирти бизге жазды, башка кылды деп, курал жарак жеткезип берди деп. Ар нерсени айтып атат. Ошону карасаңыз, алардын иши бүттү да. Аларга сен ошо барышың керек, бирөөнү өлтүрүшүң керек, видео отчет келиш керек. Болду, эми сенин керегиң жок. Кааласаң жалпы бир машинада кетесиң, бөлүп качыр деген нерсе жок да. Бирөөсү кете бер, себеби сенин пайдаң жок эми. Мына көрдүңүзбү, эптеп сизди пайдаланыш керек, акыйдаңызды бузуш керек, мээңизге кириш керек. Ошондуктан да интернеттен сабак алып жаткандар этият болуңуздар. Көп туура эмес акыйдадагы, туура эмес багыттарды, сабактарды берген адамдар өтө көп бүгүн интернет желесинде. Ошол машинага чыгып кетиш керек, анан коюп жиберди, 5-600 метр, 3-4 километр жүргөндөн кийин кармады дейт. Бул жаатта военный тармакты түшүнбөгөн кээ бир адамдар ушундай сүйлөп атат. Мисалы, сизге бирөө таш урса, ташты аркасынан чуркайсызбы же ташты ким урду деп ошону аркасынан чуркайсызбы? Албетте аларды коюп жиберди. Каяка барат? Украинага барабы, каяка барат? Кимге качып берет? Булар качып барат. Бул ким буйрук берди буларга? Ошону кармаш керек негизи маселе. Булардын үстүндө ким турат, ошону билиш керек болгон. Ошондуктан да коюп жиберген. Бул бардыгына эле түшүнүктүү, ясна нерсе да. Мындай нерселер мекендешин билип алышыбыз керек. 1 миллион рубль, 2 миллион рубльга кылды, ар кандай кылды деген маселелер кетти. Акча үчүн кылынбайт. Айтып атам го, анын акыйдасы бузулган. Ишениминде ал мен ушул ишти кылсам бейишке кирем деп болгон. Керек болсо акча берет ал. Бардык зарплатасын чогултуп ошол ишке тигет. Ошол ишти акырына чейин чыгарамын деп калат адам. Арам жолду, күнөөнү көзүбүздөгү көрүнгөн биз эле туурабыз, башкалар бүт туура эмес. Буларды жок кылыш керек, өлтүрүш керек деген түшүнүктү берген ага. Мындай иштер акча үчүн кылынбайт, шуну билип алышыбыз керек. Мындай иштер туура эмес акыйдага киргенден кийин керек болсо акчаны берип кылып калат адамдар өздөрү. Бүгүн менин негизги чакырыгым өткөн кичинекей тарыхты эстетип коюп, эстешибизден максат не болду? Сайттардан, ал айтып аткан комментарийлерин байкасаңыз, телеграмдан бердик, аны билбейбиз, ким кандай кылды, кандай эме берди билбейбиз деп атат да. Соцсеттерден абайлашыбыз керек. Бүгүн балдарыбызды, кыздарыбызды соцсеттер бул коркунучтуу маселе. Кимден сабак алып атат? Эмне сайттарга кирип атат? Сайттан коркунуч нерсе болбой калды бүгүн. Алтын башыңыздар аман болсун. Аллах табарак ва таала бардыгыбызга дүйнөдө, интернетте ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин.